Саламатсыңарбы балдар? Маанайыңар кандай? Келгиле сабакты баштаардан мурда бир жылмайып алалы. Анда эмесе бүгүнкү адабий окуу сабагында сабактын темасы Чолпонбайдын эрдиги. Бүгүнкү сабактын максаты Чолпонбай Төлөбердиевдин эрдик сапаттарын окуп билишет, ата журттун ыйыктыгы, баалуулугу жөнүндө ойлорун эркин айтып берүүгө көнүгүшөт, ата мекенди сүйүүгө, аны коргой билүүгө үйрөнүшөт. Чолпонбай Төлөбердиев 1922 жылы азыркы Киров районундагы Чымкент кыштагында туулган. Улуу ата мекендик согушка чейин өзү туулган айылында чарбада иштеген. Советтер Союзунун баатыры Чолпонбай Төлөбердиев 1922 жылы 13 апрелде Кыргыз ССРинин Талас областындагы Чымкент айылында жарык дүйнөгө келген. Мектепте 7 жыл окуп, андан кийин колхоздо иштеген. Аскерге 1941 жылы чакырылган. 160 дивизиянын 363 полкунун аткычы болгон. Ата мекендик согуштун фронтторунда кыргыз элинин эң мыкты уулдары ата мекендин эркиндиги, ар намысы, көз каранды эместиги үчүн немецтик фашисттик аскерлерге каршы баатырларча күрөшүшкөн. Кыргыз элинин чыныгы уулу Чолпонбай Төлөбердиев немецтик баскынчыларга каршы күрөштө чексиз эркиндикти, өз мекенине берилгендикти көрсөткөн. Советтик аскерлер Дон дарыясын кечип өтүп, душмандын дзотун ээлөө керек деген буйрук алышты. Душман бекинген тиги суунун жээги бийик жар, чокусу аппак бордуу бийик дөң. Ошол дөңдүн кылдагырында душмандын дзоту орношкон. Андан пулеметтор, автоматтар укту айланасына мөндүрдөй төгүп жатышты. Душмандын дзоту жайгашкан дөң өзүнө жакын айлананын баарына бийиктик кылат. Бул бийиктиктен кечмеликтин ар бирине ок даана тийип турат. Бул күн 1942 жылдын 6 август эле. Таңгамал, туман баскан камыштын арасында роталык комсомол уюмунун жыйналышы болуп жаткан. Аскерлердин айрымдарын Лениндик комсомолдун күчөрмөн катарына кабыл алуу жүрүп жатты. Чолпонбай Төлөбердиевдин комсомолго кирүү арызына кезек келген маалда ротанын командири тигил өйүздөгү душмандын дзоту суудан өтүп, душман жайгашкан бийиктикти алууга тоскоол болуп жатат. Мени менен ким барат деп буйрук бере сүйлөдү. Чолпонбай Төлөбердиев баарынан мурда оозунуп, мен барам, жолдош лейтенант деди. Дондун мелтиреген Тынч дарыясы, ротанын командири, взвод командири жана катардагы жоокер Чолпонбай Төлөбердиев жана дагы 10 чакты аскер 3 жактан дзотту бет алып, автоматтарын, гранаталарын баштарына кармап, дарыядан сүзүп бара жатышты. Буйрукту орундатыш үчүн эң оболу суунун наркы өйүзүнө өтүп, жол бербей мөндүрдөй ок жаадырып, жолду торогон душмандын аткычтарын жок кылыш керек эле. Сууну кечип гана өтүш керек. Башка эч мүмкүнчүлүк жок. Булар сууну жөө кечүүгө белинденгенде душмандар пулеметтон ок жаадырып турушту. Суунун тереңдиги душмандын мөндүрдөй жаадырган октору Чолпонбайды жана анын тайманбас жолдошторун айбыктыра албады. Алар сууну кечип өтүп, жардын кычыгы менен жүрүп отурушту. Жамгырдай төгүлгөн октон коркпой, ыгы келе калганда Чолпонбай таамай аткан огу менен фашисттик баскынчыларды аткылап, бир тобун жок кылып, айрымдарын жарадар кыла жүрүп отурду. Советтик аскерлер баскынчылардын буктурмасына жакындап келе жатышты. Бирок душмандын бугуп жаткан аткычтары аларды бир топ эле ора кылышып, алга жылууга мүмкүнчүлүк бербей, окту мөндүрдөй жаадырып жатышты. Эгерде бугуп жаткан душманды жок кылбасак, бийиктикти ала албайбыз. Батальонго жол ачылбайт. Артыбызда ата мекен, эл жерибиз үчүн алга деп чакырык таштайт. Чолпонбай Төлөбердиев автоматынан ок атып, туп-туура дзоттун өзүнө бара жатты. Ага пулеметтин октору да тийди. Бирок анын кайраты аны жыкпастан алдыны көздөй бара жатты. Ал автоматтан атууга да, гранатын ыргытууга да шайы калбай баратты. Чолпонбай өзүнүн акыркы күчүн жыйнады да дзоттун амбразурасына жетти. Андан чыккан пулеметтин оозун көкүрөгү менен тосту. Кызыл аскер Чолпонбай Төлөбердиевдин
Бул укмуштуу баатырдык эрдигин советтик башка аскерлер көрүп чыдап отура албай, баардыгы орундарынан көтөрүлүп, алдыдагы мелтиреп жаткан терең Дон дарыясына бет алып, алиги суу элек баатырдын денеси жаткан жерге бет алып бара жатышты. Бул эрдиги менен Чолпонбай Төлөбердиев өзүнүн күжүрмөн жолдошторун кызыл туудай алга умтултту. Аларды душмандын эч кандай каардуу каршылыгы токтото албады. Алар душман жайгашкан бийиктикте, алар ээлеп алган элдүү пункту ээлешти да, андан ары көздөй бет алышты. Душмандын бирден бир күчтүү очогу талкаланды. Бул Дозотко карата укмуштуу чабуул жөнүндө Советтик информбюронун маалыматында атайын билдирүү угулду. Воронеждин түштүгүрөөк жагында биздин аскерлер Дон дарыясындагы душмандын Дозотуна укмуштуудай эрдик менен чабуул жасап, немецтик фашисттик оккупанттарды эл турган пункттан сүрүп чыгарышты. Согуш талаасында душмандын 800 өлүгү калды. 16 замбирек, бир нече пулеметтор, көптөгөн мылтыктар, автоматтар жана ок-дарлар олжого түшүрүлдү. Чабуул аяктаган соң комсомолдук жыйын кайрадан уланып, каардуу үнсүздүктө бардык аскерлер орундарынан тура, баштарынан болот калпактарын алып, Чолпонбай Төлөбердиевди Лениндик комсомолдун катарына кабыл алышты. Ошентип Чолпонбай Төлөбердиев курман болгон күнүндө комсомолдун катарына кабыл алынган. Жоокерлер Чолпонбайдын оң колуна түйүнчөктү бек кармап каза тапканын көрүштү. Аны чечип караса, бир ууч топурак болуп чыкты. Көрдүңөрбү, Чолпонбай баатыр акыркы мүнөттө туулган жеринин бир ууч топурагын өзү менен ала жатканын. Мына эми бүгүн дагы Селевное жана Уров селосунун орус адамдары алыстагы кыргыз уулунун атын, эрдигин даңазалап айтышат. Дөңдөгү 5 жылдыздуу эстеликтен Чолпонбайдын эрдиги жөнүндө жазууну окуйбуз. Айылдагылар эстелик алдында балдарына, неберелерине кыргыз уулдарындай эр жок болгула, ата журттун бир уч топурагын ыйык көргүлө дешет. Анда эмесе балдар, силерге үйгө тапшырма Чолпонбай Төлөбердиевдин эрдиги жөнүндө түшүнүктөрүн айтып бересиңер. Ата журтка айтарым ырды көркөм айтасыңар.